Ош-Бишкек жолунун курулушу кайрадан жанданды. Учурда асфальт төшөө жумуштары Базаркурган шаары менен Акман айыл өкмөтүнө чейинки аралыкта жүрүүдө. Бул саамалык айдоочуларды кубантып турат. Анткени казылган жол буга чейин айдоочулар менен жүргүнчүлөрдү бир топ түйшүккө салып келген. Кантсе да курулуш өз мөөнөтүндө бүтсө деген үмүттө турушат. Сүйүнүп турабыз эми. Кудай буюрса, жолдорубуз бүтүп калса, кыйла эле кубанып калат элек. 2 жылдан бери болуп келет, Кудай буюрса быйыл бүтүп калар. Үмүтүбүз чоң. Эми чынын айтканда жаан чачында кыйналабыз, ачыгы. Мына эми азыр кубанып турабыз. Кудай кааласа, жылыш бар, бүтүп калар. Жалпы 67 чакырым жолдун өткөн жылы 20 чакырым аякташы керек эле. Бирок графиктен кечиккен курулуштун натыйжасында быйыл 35 чакырымын асфальттоо пландалып жатыптыр. Аны менен катар бир топ жумуштар аткарыларын айтышат. Бир топ иштер аткарылат. Жер иштери быйыл полностью бүтөт. Перенос линия электропередач, линия связи дегендерибиз бар, алар бүтүшөт. Ал жумуштар бүтөт. Быйыл жолдон өткөн турбалар бар, суу өткөрүүчү турбалар бар. Аларды дагы быйыл бүтүрөбүз. Турбаларды. Анан бизде көпүрөлөр бар. 9 көпүрө бар. 9 көпүрөдөн биз 7-өн бүтүрөбүз быйыл. Пландаштырып атабыз, 7-өн бүтүрөбүз деп. Калгандарын дагы көрөбүз. Убакытка жараша, погодага жараша болот. Андан башка дагы основной иштер негизинен бир 35 км асфальт бүтүрүп койсок, бир топ маселелер чечилип калат. Элдердин азыр эң эле көп көйгөйү чаңып атат, жамгыр жааганда ылай болуп кетип атат деп, да, действительно ошондой проблемалар болуп атты. Ошол проблемадан биз элдерди кутултабыз да. Курулуп жаткан жол Евразия стандартына жооп берет жана 2 категорияга кирет. Ага карабай айрым жерлерде жолдун сапатсыз курулушу даана көрүнүп турат. Курулушу бүтпөй жатып жолдор чөгө баштаган. Долбоордо көрсөтүлгөндөй, жолдун биринчи катмарындагы калыңдыгы 15 см болсо, экинчи катмары 6 см болушу керек. Белгилей кетсек, аталган унаа жолунда бир суткада болжолду 14 000 унаа өтөт. Курулушка Евразия өнүктүрүү банкынан 60 миллион доллар бөлүнүп, тендердик наркы 51 миллион долларга бааланган. Келишим боюнча жол куруу иши 2022 жылы аякташы керек. Бирок калк арасында жол белгиленген мөөнөтүндө бүтпөй калат деген кооптонуу бар. Бүбүсара Орозалиева, Руслан Калматов, 7 канал, Жалал Абад.